Саламатсыздарбы? Куттараган ажосы Полониядарына кызыгуучулар. Махамаджан Байкен плантациясына жүрөбүз. Отун жөнүндө сөз болуп атат. Бул Полония абдан бат өсөт да. Текстирез кылып карасаңыздар, текстирез деп коет, мен каналыма катталсаңыздар түшүндүрүп берем. Алдына кесип салса текстирез болот да, түп-түз өсөт. А могуларды Махамаджан Байке текстирез кылбаптыр. Ошого кыйшык-быйшык өсүп калган. Вот тиги текстирез болгон, көрдүңүздөр кандай түз, ар жагындагылар. Анан Махамаджан Байке отуну кандай? Элдер айтат да, бул тез өсүп кетет, көп болот, курайдай болот, отуну тап бербейт дейт. Жок, отуну жакшы болот, калориясы күчтүү болот. Аба чыгарып жанат, каас өтүп аба чыгарып күчтүү жанат. Тарсындап катык күйөт экен, э? Берки отундан эки эсе катык. Жанып турган отунга салсаңыз, калория өтө күчтүү болот. Биз печке жагабыз, кайнатышат паровойларды. Ошо буну Европада өстүрүп эме кылат да, мындай бутактарын талкалап жөнүп пелет дейт. Көмүргө окшотуп брикеттер жасайт да, ошону сатышат. Европадачы. Биз интернет булактарына жазылган. Бул оңой менен күйүшү кыйын. Күйгөндөн кийин жөнөкөй отундан эки эсе көп жылуулук бөлүп берет деп интернет буланда жүрөт. Мына свидетель катары вот. Жакып жүрөбүз. Махамаджан Байке мына Сиз кыйгандарда отун кылып үйгө алып чыгып жагабыз. далилдеп атат. Жакшы жанат. Курай эмес бул. Жөнөкөй жыгач. жанат. Жөнөкөй жыгачтан күчтүү жанат деп атат. Мына көрдүңүздөр, э? Биз алдабайбыз буну. Ишенбесеңиздер, вот Өзгөн районуна келесиздер, Ошо буласына. Мына Байке менен жолугушасыздар, анан доказать этип беребиз. Вот жакта. Кышында паровойго жагабыз. Паровой дагы турат вообще. Бул чындап эле таба эки эсе күчтүү болот. Отун көп чыгат ама. Жылуулук көп бөлүп берет экен. Сиз отун эки чыгып берет, түгөбөйт вообще.